Ажыке, коомчулук сизди молдо, айрымдары меценант, кээ бирлери медик деп билет. Сиз өзүңүздү кайсыл тарапка жакыныраакмын деп айтат элеңиз? Мен өзүмдү динге күйгөн адам деп эсептейм да. Ошо динге кызмат кылуу, динди өнүктүрүү, мүмкүн болсо динди сактоо, коргоо, ошо менин максатым ошол да. Убагында медицина кызматкери болгонсуз, 30-тан ашык илимий эмгектериңиз бар, рационалдык авторысыз, бир нече сунуштарыңыз бар медицина тармагына. Бул тармакты эмнеге таштап кеттиңиз? Ошо 90-жылдары, даже 90 эмес, перестройка болгондо эле эркиндик келе баштады да. Анан ошондо эле мен оппозицияда болчумун да. Ошо бийликке, мурдагы коммунизм бийлигине мен оппозиция болчумун. Мен дайыма ошо өзүбүздүн улуттук салттар, өзүбүздүн улуттук дин, ошону аябай көтөрө беришим да маселени. Анан ошо эме болгондо жанагы боштондук келген. Сразу кеттим да динге. Сөйдөнгөндө калбай калган диний адамдар жок. Молда деп коет, молдалар бир жаназаны билишти, башка эч нерсе билчү эмес. Анда Орустамга менен көбүнчөсү, Орустамга менен. Анан бир серин жанагы эмеде окуп, Тажикстан, Өзбекстанда окугандар болчу. Бирин серин алдарда жанагы бекинип окуп чыккан молдалар, алар көрүнүчү эмес да элге. Жок болчу да чынында коомчулукта. Анан мен мечитке барсам, эч ким жок. Кыргыз жок. Жалаң даргин, дунган, уйгур, чечен, ингуш, татар, бир да кыргыз жок. Анан мен таң калдым да, кандайча бул. Анан бир күнү хажыга кетип атышат. Анан кийин бүт баары биз эмес, бир да кыргыз жок. Анан мен айттым, ой, биз бүт кыргыз тозокко кетеби анда. Бул кандай ушундай болот? Анан болбойт экен, андай болсо деп. Анан мен эмени таштап жумуштум. Барып медресеге кеттим. Барып ошо бир 2,5 жыл медреседе отурдум да. Ошого таштаганым себеби ошол бул кыргыз эли такыр дин жок калабы? Бүт тозокко кетеби деп.